Саламатсыңарбы, окуучулар? Мен кайрадан силер менен мекен таануу сабагында жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бири-бирибизге жылмаюу тартуулайлы. Жылмаюу бизге жылуулук тартууласын. Адатта ар дайым өзүн жайдары алып жүргөн адамдар ишенимдүү, чечкиндүү жана ийгиликтүү адамдар болуп саналат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Алтын эрежелерди кабыл алалы сабагыбызга. Сабакта активдүү болуу, сабырдуу болуу, тартынбай сүйлөө, бирөөнүн пикирин сыйлоо, жаңылыкты үйрөнүүгө умтулуу, ынтымактуулук, бирөөнүн сөзүн бөлбөө, кыска жана так сүйлөйлү. Адаттагыдай эле сабагыбыздын максаттары менен тааныштырайын. Сабагыбыздын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар шаар менен айылдын айырмасын билишет. Топто тапшырмаларды аткара алышат. Шаар тургундарынын жана айыл тургундарынын иштери менен таанышышат. Сабагыбыздын өнүктүрүүчүлүк максаты. Өзү жашаган кичи мекени жөнүндө маалыматты кеңейтишет. Иштин жүрүшүн бири-бири менен талкуулашат жана пикир алышышат. Тарбиялык мааниси. Эмгекти сүйүүгө тарбияланышат жана патриоттук сезимдер ойгонот. Көрсөткүчтөр. Жогорудагы максаттарга жетти дейбиз. Эгерде окуучу өз кичи мекени жөнүндө түшүнүшсө, маанисин билсе, өзүнүн калктуу конушунун кооз жерлерин атай алса жана сүрөттөй алса, маалымат менен өз алдынча иштөө жолдорун билсе, үй-бүлө мүчөлөрү менен бирдикте үй иштерин жана тапшырмаларды сүрөткө тарта билсе, өз ой-пикирлерин эркин билдире алышса. Сабактын тиби. Жаңы материалды изилдөө сабагы. Окутуунун методдору жана ыкмалары. Видео багыттоо, топтордо иштөө, мен экскурсовод ыкмалары. Сабак аралык байланыш. Адабий окуу, сүрөт сабагы менен байланышат. Негизги сөздөр. Сабактын идеясы. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, мекенге кошкон үлүшүм. Мекеним менин Кыргызстан. Биздин шаардын жана айылдын кооз жерлери. Өткөн сабактарды билимдерди кайталоо, бышыктоо үчүн суроолор. Биздин республика кандай аталат? Кыргызстандын Борбор шаарын ата. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорун билесиңби? Кимди кайсы жерде аткарабыз? Өзүбүздүн дарегибизди айтып көрөлү. Бул өткөн сабакта өткөнбүз. Ошолорду кайталоо. Балдар, эми досканы карап, сунушталган тамгалардын ичинен бир гана кыргыз алфавитин окугула. Эгер туура тапсаңар, бүгүнкү сабактын темасы чыгат. Балдар, силер туура таптыңар. Биз жашаган айыл же шаар. Келгиле эми балдар, Ай билим сайтынан маалымат алалы. Шаардагы жана айылдагы жашоо. Адамдар жашаган аймактар калктуу пункттар деп аталат. Бул айылдар, кыштактар, конуштар, шаар тибиндеги кыштактар, шаарлар, мегаполистер. Шаар. Шаар ири калктуу пункт. Анда көптөгөн көчөлөр, бийик үйлөр бар. Фабрикалар менен заводдор иштейт. Музейлер менен театрлар, көптөгөн дүкөндөр, автоунаалар бар. Айыл. Айыл чакан калктуу пункт. Андагы тургундар
Жашылча жемиш тамак аш зарыл өсүмдүктөрдү айдашат. Мал багышат. Шаар чоң аймакты ээлейт. Айыл бир нече көчөсү бар. Шаар тез ыргактагы жашоого умтулуу. Айыл жай жана бир калыптагы жашоо тиричилик. Шаар жашоочулары фабрика жана заводдордо, офис менен дүкөндөрдө иштешет. Айыл жер менен иштейт. Ферма жана талааларда аар багышат, жайлоого чыгышат. Шаар коомдук унаалар, автобустар, троллейбустар, маршруттук такси бар. Айыл өздүк унаалар, айыл чарба унаалары бар. Эми шаардын жана айылдын өзгөчө сапаттарын бөлүп көрсөтүүгө аракет кылабыз. Биринчи топ шаар тууралуу таблицаны толтурат. Экинчи топ айыл тууралуу таблицаны толтурушат. Топтор төмөнкү сүйлөмдөрдөн карап, туура келген сүйлөмдөрдү таблицага жайгаштырышат. Шаарда көп кабаттуу үйлөр бар. Адамдардын саны көп. Жеке менчик үйлөр. Бир үй бүлө жашайт. Жолдун үстүнөн асфальт капталган. Адамдар заводдордо, фабрикаларда, ишканаларда иштешет. Адамдар айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүшөт жана мал чарбасы менен алектенишет. Транспорттун көп түрү бар. Транспорттун негизги түрү автобус. Ат минип алат же менчик автоунаасы бар. Айланасында көптөгөн токойлор же талаалар бар. Көптөгөн эстеликтер, музейлер, кинотеатрлар жана театрлар бар. Михаил Васильевич Фрунзенин үй музейине экскурсия жасоого болот. Ары багышат, жайлоого чыгышат, бакчага чыгып, карагат терсе болот. Абасы таза. Эми физминуткага көңүл бөлөлү. Отурабыз, турабыз, алга колду сунабыз, мойнубузду бурабыз, 1, 2 деп оңго, 1, 2 деп солго, 5 манжалар биригет, ийинге барып илинет, 1, 2 деп алга, 1, 2 деп артка, 1, 2, 3, олтурабыз түз. Эми Бишкек шаарынын кооз жерлери менен таанышабыз. Бишкек шаары бизге жакын болгондуктан, силер бул жерлерди көргөнсүңөр. Дагы бир жолу карап көрөлү. Биздин айылдын көрүнүктүү жерлери. Силерге да бул жерлер абдан тааныш. Эми өзүңдү текшер. Бул тест. Биринчи суроосу тесттин. Ири калктуу пункт эмне деп аталат? Биринчи варианты шаар, экинчи вариант айыл, үчүнчү вариант кыштак. Туура жоопту белгиле. Кайсы калктуу конуштун тургундары троллейбустарда, трамвайларда, метро менен жүрө алышат? Биринчи шаардын, экинчи айылдын, үчүнчү кыштактын. Туура жообун белгиле. Кайсы сүйлөм мааниси боюнча туура келбейт? Биринчи айылдарда көп кабаттуу үйлөр бар. Экинчи айылдарда көпчүлүк тургундар бири-бирин жакшы билишет. Туура вариантты белгиле. Ашык нерсени белгиле. Же болбосо ашык сөздү белгиле.
Герб, гимн, туу, Бишкек. Эми 5-чи суроо. Айылда жүргөн унааларды көрсөт. 1-чи автобус, 2-чи троллейбус, 3-чү трамвай, 4-чү метро. Туура сөздү белгиле. Сабактын аягында окуучулар топтордо бири-бирин жана өзүн-өзү баалоону жүргүзүшөт. Мугалим жөн гана багыт берет. Сабак аралык байланыш. Сабак аркылуу берилүүчү билим, билгичтик, көндүмдөрдү адабий окуу, сүрөт, музыка, дене тарбия, адеп жана башка сабактар менен байланышта үйрөтөбүз. Бул сабакта адабий окуу, текст менен иштетүү, сүрөт, темага карата сүрөт тартуу жана ошондой эле адеп сабактары менен байланыштырабыз. Үй иши. Мекен таануу китебиндеги 76-бетти оку. Изденүү иштерин жүргүз. Изденүү ишинин суроосу. Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн жана айыл жердеги үйлөрдүн сага жаккан 3 жакшы жагын жана сага жакпаган жаман жагын белгилеп жаз. Өлчөө жана баалоо. Ар бир берилген суроо, тапшырма, жазуу иштеринин түрлөрү боюнча баалоо критерийлерин так аныктайбыз. Баалоонун өлчөөнүн ар кандай түрлөрүн сабактын ар бир этабында колдонобуз. Балдар, бүгүн сабакка аябай активдүү катыштыңар. Бардыгыңар азаматсыңар. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ден соолукта, амандыкта жолугушканча сак саламатта болгула. Сабагыбыз аягына чыкты.